Ассаламу алейкум туугандар. Мына биз теплицанын ичиндебиз. Бул жаңы эгилген бадыраңдар көчөттөн. Бул каерде десеңиздер, бул Бишкектин Чүй дачасы жакта Абдывалиев Артыкбай аканын 28 теплицасы бар экен ушундай. Ошол жерге келип иштеп атабыз. Дагы жумушчулар керек. Мынтип күн чыкканда салкындатып тосуп, ысып кетсе пленкаларды ачып, вентиляция деп. Ушинтип иштейт экесиң, майда, жеңил ишкен. Дагы теплицаларды тартам. Күтө туруңуздар. Ушундай. Азыр дагы башка теплицага киргенде пауза кылып коюп, башка теплицаны көрсөтөм. Анан иш жөнүндө кеңири түшүнүк берген аракет кылам. Мына бул помидор бул жетилип, уже түйүп калган помидорлор. Аялдарым жалбырагын түнөн бирден экиден алып иштешет экен. Вич деп коет экен, ашыкча бутак чеп келеткандарды алып ушундай өйдөгө илинип, помидор көп түйүш үчүн ушинтип иштейт экесиң. Ушу эркектер вентиляцияны ачып жаап, градусту карап иштешет. Анан бул жерде семенилерге жатакана бар. Тамак ашы бекер 3 мал, душ бар, кир машина бар, жок шарты бар. 20 000 айлык. Помидордо иштесе 25 000 айлык, бадыраңда 20 000 айлык. Мынтип аялдар жалбырактарды жууп чыгышат экен. Иш издегендер, жумуш издегендер болсо, чалыңыздар, темага номер жазып коем. Анан өзүмдүн номерим, темага администраторлордун номерин жазып коем. А өзүмдүн номерим 0220 42 26 25. Номеринен сурасаңыздар, мен дагы жооп берем. Администраторлордун номерин берем. Ушундай семенили, көбүнчө семенилер ишке алынат. Анан кабар алып тура берсеңиздер, бул жерде малдары бар экен, Абдывалиев Артыкбай аканын багы бар экен. Жана да башка иштери болушу мүмкүн. Мына ушундай иштерди суроолор түшүнбөгөн дагы суроолоруңуздар болсо телефон аркылуу берсеңиздер дагы болот. Мен обед кечигип кетип аткан маалда гана тартып калдым. Мына охрана турган жер, наркы булар склад, наркыдагы склад, чекесинде душ, кир машиналар бар. Ошо складдын бир жак чекесинде. Анан дагы наркы 2 этаж болуп турган офис, столовой. Ошол жакта управляющий, администраторлор жашайт. А бул жерде болсо 4 теплицада Өзбекстандан келген туугандарыбыз иштейт. Аябай жакшы иштешет. Бул жерде аябай тазалык жакшы каралат. Булардын теплицасы жаңы эгилген бадырың көрсөтө кетейин. Ушинтип бадыраңдардын бою өсүп, уже байланып баштады. Сизди албадым, неме кылам. Бул да бир каналмада, да башка каналмадагы келип тартып кетем. Кабар медиа каналына жүктөлөт бул видео. Сурап билсеңиздер болот суроолордучу. Көбүн сүйлөбөй калышым мүмкүн, эсимден чыгып кетиши мүмкүн. Мына Өзбекстандан келип иштесеңиздер дагы болот. Бар жок шарты бар. Ооба.
Анан дагы ушу чүйдө жер кеңир экенин да карасаңыздар, мына жерге жаңы бак отургузуп коюшуптур. Нар жагы деле токой, мындай жерлер көп экен да. Ушу мурунда Абдибалиев Артыкбек уктук эле, чүйдө жер көп. Андай үлүш эмес, чек катары үй салганы ушул жактан бөлсө болот депчи. Чындап эле көрдүк. Бул жакта жер кеңир экен. Эми ушу парламентте отурган депутаттарыбыз ушу жерлерди элге бөлүп берсе, оштуктарга деле оштогу жер калбай калган. Мына ушул жашыл складдын чекесинде душ кир машина бар. Кирип тартпай эле коеюн. Ошо столовый жака барайтам. Азыр киргенде да тартабыз, бирок столовойдон мурун мына бул жерде 4 жылдан бери иштеген кызыбыз күйөөсү менен иштейт. Аябай жакшы иштешет булардын. Кирсең ушунчалык тазалык сакталган нерсе. Үйрөнүп калышкан да булар. Булардыкына киргенде өзүңкүнөн уялып кетесиң. Аябай жакшы иштешет. Эми азыр ушулар жака киргенде көрсөтөм. Мындай да ар бир теплицанын башында үй бар. Ошол жерде жашашат адамдар. Жатаканасы менен жашап иштебесең болбойт да, бул жерде жашап иштешиң керек. Отун карайсың, эми скоро уже от деле жагылбай калат. Ошентсе дагы буну түнүгүн карап турушка туура келет. Күн ысыкта эс алып, түндө карап туруш керек болот. Видеодон кандай көрүнөт билбейм. Киргенде очень приятный, таза, аккуратно иштегени мындай билинет да. Мына печкага от жагылат, бирок ушунчалык от жаккандын немеси билинбейт. Тазалык сакталган да. Мына бочкаларга суу коюлуп, дару кошулуп, удобрениялар берилет. Аябай жакшы теплица ушул. Көп жылдан бери иштейт. Таңсулуу Азамат деген балдар ушул жерде иштеп жүрүп эле үй башташыптыр. Кына Кыргызстанда ушундай иштер болсо, ушу менен бирге ушу видеодон пайдаланып Абдибалиев Артыкбекке рахмат айтайлы. Кыргыз жарандарына, Кыргызстанда ушундай жумуш менен камсыз кылып, өзүнүн бизнеси менен элге дагы жакшы жардам берип жаткан. Абдибалиев Артыкбекке мына градусникти утуру карап турабыз. Градусник 29 экен. 29 үстүндө желдеткичтерди чоңойтуп ачып карашат. 29 болуп кеткенде желдетип турушат. Ушу Абдибалиев Артыкбекке жөнүндө айтсаң, өмүрү мамлекеттик ишканаларда иштеген эмес экен да. Элдин акчасын жеген эмес, эч жерде иштеген эмес, өзү гана дыйкандын баласы, эч кандай мамлекеттик ишканада атасы дагы иштеген эмес. Өзүнүн ишканасы, өзүнүн бизнеси, агроном тармагында, айыл чарба тармагында окууну бүтүрүп, өзүнүн күч аракети менен, өзүнүн гана мээнети менен ушул даражага жетип, бизнес менен алек кылат экен. Плюс элге жардам берген иштери көп экен. Эми ажы киши экен, намаз окуган. Көп эле жарыя кыла бербейт экен. Эми биз дагы башка эле адамдардан угабыз. Аябай көп эле адамдарга жардам берип жүрөт. Пандемияда дагы жардам берген деп. Коллектив жакшы, администраторлор жакшы. Иштейм, Кыргызстанда эле иштейм, чет өлкөгө барбайм дегендер чалыңыздар. Иштейли чогуу. Азыр эми столовойдун ичин бир көрсөтүп коеюн.
Бул жер дагы эртең жаз болуп, көгөргөндө аябай кооз көрүнүшсө керек. Мына бул жакта болсо малкана бар экен. Ушул жерде дагы 100дөй мал бар экен. Бул жакта айрычылар бар экен. Алыстан көрүнбөйбү билбейм. Айрычы орустар бар экен. Видео тартам деп саал эрте келип алдым окшойт. Обедке. Азыр эч ким келе элек. Столовойдун кире бериши, столовой. Аябай тазалык сакталат. Мына жерге келип кийимди алмаштырып, таза тапочкалар менен. Бул жерде ысык сууга колду жууп, анан кийин обедке киребиз. Мен да тапочкамды алмаштырып алайын. Столовойда айнектен эле тартып көрсөтүп кое берейин. Аябай кооз гүлдөр өстүрүлгөн, приятный, таза. Тамак кылган жактарын дагы тартып көрсөтөт элем. Пока ачыла элек. Эрте келип олтурум. Иштейм дегендер келиңиздер. Кийинки съемкага чейин жакшы калыңыздар.